Biz City qurilish kompaniyasi, Business House qurilish kompaniyasi bo'yicha shunday Hayit bayramlarini jim 209 530 Ии курусу Айт майрамы Ош-Сити IT шаарчасында өзгөчө саамалык менен белгиленди. Анда атайын келген коноктор үчүн акысыз лотерея уюштурулуп, 300 баалуу белектер коюлду. Лотерея эки баскычта иш-чарага келген коноктор үчүн жана аталган шаарчадан батир алган жарандардын арасында өткөрүлүп, башкы байгеге автоунаа коюлду. Башкы байгени Ош-Сити IT шаарчасынан турак жай сатып алган Жайнагүл Акматова аттуу Өзгөн районунун тургуну утуп алды. Ал Айт майрамына карата аталган шаарчада өткөрүлүп жаткан майрамдан кабарсыз болгон. Бирок лотереяда үй алган жарандардын баарынын тизмеси киргизилип, ийгилик Жайнагүл Акматова аттуу кардарга жылмайды. Уюштуруучулар ага телефон аркылуу байланышып, башкы байгени утуп алышы менен куттукташты. Жайнагүл эже, siz Oş-Siti IT şarkısına mına uşunça el güve, 5000 adam güve. Gördünüz mü? Haftauna! Кадырлуу майрам болуп эсептелген Айт майрамына арналган самалыкка 1000ден ашуун коноктор катышып, баалуу белектер ыйгарылды. Лотереяга муздаткыч, үй тиричилик буюмдары коюлуп, келген коноктор белексиз кайтышкан жок. Үй алған қардарларға да бір велосипед қойбайлы бір 10 да. Өткөндө келип, ошо документ турлап кетишти эле, Турдубаев Икбулов деп. Ошо бүй балам утуп алды азыр. Негизи күтүп аттыңыздарбы, университет? Ооба, чыгып калса экен деп тилек кылып аттык эле. Ооба, жакшы болуп атат, ошо өнүгүп атат. Кудай кааласа дагы өнүгө берсин, жакшылыктар боло берсин. Элдер ушинтип Ош-Ситиден башка компаниялардан үй ала берсин, жакшылыктар болсун. Ош-Ситиден механизатор болуп иштейм. Шуну жерден бир белек чыкты, шуну жүртүп алдым. Үй алганбыз. Мында почти 1 ай мурун үй алдык эле. Мына результаты келип атат. Жакшы, рахмат Ош-Ситиге. Аябай ишендик. Ишеничтүү экен. Башка фирмаларда эмес, аябай жакшы экен. Силер дагы алгыла, уткула. Ошондой эле майрамдын урматына даамдуу тамак аштар дагы уюштурулган. Иш-чара концерттик программа менен да коштолду. Аталган шаарча мындай самалыкты жыл сайын уюштурууну улантат. Шаардыктарга бир жакшы маанай болсун, ошондой байрам менен куттуктап коелу деген ойлор менен ошондой бир иш-чараны өткөргөнбүз. Уюштуруп жатабыз. Азыр элге аш таратып, аш берип, анан сырткары ошондой бир белектерибиз бар, белектерди таратып дегендей. Ошол ойлор менен бүгүнкү иш-чараны баштадык. Бул жерде эми эки түрдүү болуп атат. Биринчиси биздин кардарларыбызга, экинчиси биздин меймандарыбызга деп туруп эки түр менен кылып атабыз. Бул иш-чараны биз азыр пландаштырып, буюрса жылда ошондой нерсени өткөрүүгө, ошондой элибизге жакшы бир маанай бергенге, элибизди ошондой сыйлыктар менен сыйлаганга пландаштырганбыз. Буюрса жылда ошондой болот. Белгилей кетсек, Ош-Сити IT шаарчасы Бекмат Усмонов көчөсүнүн 19Б дарегиндеги 72 гектар жерге курулуп жатат. Анда жалпы 12.000ден ашуун батир курулууда. Мейманкана, оорукана, мектеп, социалдык объектилерди салууда каралган, ага ошо коммерциялык жана IT объектилери курулмакчы. Алмагүл Эрке, Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.